Аялдардын ортосунда достук болбойт деген пикирлер бар. Бирок изилдөөчүлөр эркектердин достугу көп учурда миф экенин айтышат. Алардын айтымында 5 жылдын ичинде эркектердин көбүнүн мамиле кура турган чөйрөсү толугу менен өзгөрөт. Биздин адамдык достугубуз филио деп аталат. Бул бири-бирибизге болгон симпатия жана жалпы кызыкчылыктарыбыздын бар болгондугу. Алар жоголору менен достук дагы бузулат. Бирок Иса Машаяк таптакыр башка стандартты көргөзгөн. Достору үчүн жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок деп айткан. Чыныгы достук бул пайда же жалпы кызыкчылык эмес. Бул ишенимдүүлүк. Командирдин тыюу салганына карабай, октордун астында жарадар доосуна чуркап барган Джокердин окуясы эсиңиздеби? Ал өзү дагы оор жаракат алып, курман болгон досун сүйрөп келген. Командирдин өлүп калган досуң үчүн өмүрүңдү тобокелге салуу керек беле деген суроосуна Джокер ооба, мен жетип барганда ал тирүү болчу. Ал мага сенин келериңди билгем деп айтууга жетишти деп жооп берген. Угарман, чыныгы досторуңузду баалаңыз жана араңыздарга эч жаман нерсенин киришине жол бербеңиздер.